Жүз миңге канча кой алдыңыздар? 13 баш алдык. Цехтин кирешеси 100 000 сом болду. Бир эле жумада мына 5 күндө 30 000 табылды. Кыргызстанда жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн саны 200 миңден ашат экен. Жыл башында айтылган эсеп боюнча алардын 103 миңи ай сайын берилүүчү үй бүлөлүк көмөк социалдык төлөмдү алышат. Мамлекет мындай катмардагы үй бүлөлөрдү колдоо максатында өткөн жылдан тарта социалдык келишим долбоорун иштеп чыгып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100 миң сомдон бере баштады. Бул каражат ошол үй бүлөнүн карызын жаап же той топур өткөрүп, максатсыз пайдаланууга эмес, чакан бизнес ачып, үй бүлөсүнүн кирешесин көбөйтүү максатында берилет. Мисалы былтыр бул долбоор аркылуу 2800 үй бүлөгө 100 миң сомдон берилген. Бул акча менен кандай бизнес ачса болот деп жатсаңыз, анда бул тасмага көңүл буруңуз. 100 миңге канча кой алдыңыздар? 13 баш алдык. 13 баш, 13 баш. Былтыр күзүндө алганбыз, сентябрда, аяктарында. Аны кармап, 3 ай сайын кармап сатып, ордуна алып келип аттым. Азыр 15 баш бар балдары менен. Башында алганда кандайлар өтөт билбедик да. Эми үйрөнүп, эми жакшы доходко чыгып атабыз. Доходубуз башында азайды эле, азыр булай 25 таптык. Ага строен материал алдык. Дагы үстүнө 2 баш коштук. 13 баш болчу, 2 баш кылып 15 баш кылдык. Күн соңго биз могу түз тигүүчү бир машинканы 4 жиптүү оверлокту, анан 5 жиптүү оверлокту алганбыз. Саламатсызбы? Бул жак менен жубайым болот. Тигет, мен деле тигем, экөөбүз алганда эле сразу эле эме кылдык. Машинка алып туруп эле ошол жерге орноштуп, анда ичи башкача болчу эмеси. Ошол жерге отуруп эле тигип, сырттан надом алып, тигип, кече жакында жазында эле баштадык. Бир аз заказчиктер менен иштешип. Ошол жерде заказчик менен иштегенден кийин эми керектүү мындай столдор керек экен, керектүү тигинде бүтүктүн столу керек экен, бүтүк өзү керек экен. Ошондой дагы оборудованияны алып эме кылдык. Цехтин кирешеси 100 000 сом болду. Бирок биз дагы тканьдарды барып тикирген швеяларга 50 миң, 55 миңдей акча бергенбиз да, ошону менен чисти өзүбүздүн кирешебиз 45 миңден тегерек болду. Айына. Айына эмес, эми өткөн айдыкын айттым да. Себеби өткөн айдан баштап эле иштеп баштадык. Ага чейин жөн эле үйдө тигип отуруп тигип иштечүбүз. Алдыңкы келерки 5 жылда ошо бир производство, предприятие, бир фабрика ачайлы деген чоң эле максат коюп, максат эме кылган пландарыбыз бар. Бул магазиним 1 жыл мурда тургузулганда, анан кийин ошого уже товар аз болгондон анан мен айыл өкмөткө бардык, ушундай берип атат деп угуп, болобу бизге болбойбу деп барсак, болот деди. Анан алдык. Алып анан магазиниме ошо 100 миңге полностью товар киргиздим. Анан кийин андан жакшы түшүп, магазин эме жакшы товар эле түшө баштады да, жакшы боло баштады. Андан ал түшкөн акчаларыбызга улам кайра товарын алып, кайра эме кылып аттык, айландырып. Анан кийин бирок мореки декабрда, Бул декабрда Бореки жерге Гурман деген магазин ачылып калбады, чоң маркет. Ошол болгондон кийин эле биздики токтоп калды. Содаңыз токтоп калды. Такыр эле токтоп. Мына жантан бери өзүңөр көрүңөр, кирген киши деле жок. 1-2 эле келет болду. Школьниктер эле кирет, бүттү. Анан кийин акчабыз кетип бараткандан эле ана бул кызым тиги жаш майыптар коомунда кийим тигип үйрөнүп калды да. Ана бул кызым айтат, "Ел апа, машина алалы, мен тигем" депчи. Анан негизи буларга берилген акча да алчы. Анан мейли анда эмесе деп анан машина алдык, швейный машина алып, анан кийин бул кызым байт мен тигип берем, а жеңилдерин баарын өзү тигет. Кызым ушундай машина эле алалчы дегенден анда мейли анда деп анан кийин машинка алып берсем, мына бул жерде иштеп эметип калды да. Мындан кичине эмерек болот экен да. Заказдарга жараша болуп калат да. Кээде биз 15 күн, бир айда 15 эле күн иштеп калабыз. Мисалы, бир күн, 2 күн товар жок болуп калат.
жетпей калабыз. Анда бир 15-20 миң тор эле таап калабыз. А кээде карап турсаңар, мисалы могурекини биз 15 эле сомдон тигебиз. Бирөөнү 15 сомдон. Ошондо кээде алып келип берип калат 2 миңге чейин алып келип. Ошондо биз бир жумада 30 эле миң таап калып атабыз. Жумасына 30. Бир эле жумада мына бир 5 күндө 30 миң табабыз. Мына мореки. Мында готовый көрөлүксүң, мына мореки 15 сомдон. Бүттү. Анан ошондо алып келип калат. 1 миң алып келет, 2 миң алып келет. Ошондо биз бир жумада тийип бүтүрөбүз. Дагы 30 миң алып калабыз. Анда эми разный болот да. Күнүгө эле бир боло бербейт да. Мисалы бул бир айда 2 жолу келип калышы мүмкүн, же бир жолу келип калышы мүмкүн. Ошол швейный машинадан, анан дүкөндөн кичине түшөт. Швейный машинадан, швейный эме көп жакшы болуп калбады, азыр өзүңөр билесиңер. Ошондон түшкөн акчаларыбызга мына морекинтип клубника өстүрүп атабыз. Жаңы эле эметтик да, мына быйыл эле айдадык. Могул клубниканы тиккенге канча кетти? Канча каражатыңыз кетти? Ушуга бир 10 миңдей кетти. Шлангасы бар ичинде, мондагы жана YouTube'дан көрүп жасап атабыз да, биз да элден калбайлы деп. Бул тамчылатма жолу менен го, э? Мынакей мореки жерде бочкасы бар, ошондо эметип койсоң, бурап ачып койсоң, мынтип куюла берет. Мына бүт баары жакшы болуп гүлдөп келет. Булар азырынча түшүндүрө элек окшойт. Бир элек эми. Же биринчи айдап аткандан билбесем, мына болот да баары эле гүлдөп атат, жакшы болуп. Эми 2800 үй бүлөнүн канчасы кайсы тармак боюнча ишкерлик кылып жатканын айтып берели. 1625 үй бүлө айыл чарба тармагы боюнча ишкерлик кылууда. 681 өндүрүштү тандаган. Буга тегүүчүлүк, темир бетон буюмдарын өндүрүү, самын чыгаруу, терезе жасоо жана башкалар кирет. 287 жеке кызмат көрсөтүү багытын тандаган. Буларга коомдук тамактануу, такси кызматтары, курулуш монтаждоо, IT, сулуулук салондору жана башка жеке кызматтар кирет. Ал эми 207 үй бүлө соода тармагында алектенип жатат. Эми облустар боюнча 2022 жылы канча үй бүлөгө 100 миң сомдон берилгенине көңүл буруңуз. Чүй облусу боюнча 100 миң сомду 400 үй бүлө алган. Нарын облусунан 250, Ысык көл облусу боюнча 350, Талас облусунан 200, Жалал Абад облусунан 550, Ош облусу боюнча 400, Баткен облусунан 250, ал эми Бишкек шаарынан 350, Ош шаарынан 50 үй бүлө алган. Бул былтыркы жылда көрсөткүч. Кадырман көрүүчү, ал эми мамлекет бул жылы долбоорго жалпысынан аз камсыз болгон 10 миң үй бүлөнү камтууну пландап жатат. Айткандай, бул каражатты социалдык колдоого муктаж болгон үй бүлөлөр өз калоосунун негизинде ала алат. Ал үчүн сиз өзүңүз жашаган аймактагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылсаңыз болот.